Morning, good afternoon, good evening. Дүйнөнүн ар кайсы бурчунан кирип аткан үчүн ары кимде ар кайсы убакыт сабагыбызды баштайлы. Экранда көрүп атасыздар. Орусча сөз. Нужно. То есть нуж, нуж, нуж деп төрт түрүн көрүп атабыз. Аягы алмашылган да. Нужно, нужен, нужна, нужны. Бул ситуацияга жараша, мужской, женский род болгонуна жараша, көптүк жана жеке чак болгонуна жараша ушул сөз мындай төрт түрдө өз тилин үйрөнүп атканда билем ушул нерселер көп кыйынчылык жараткан. Ар биринде ойлонушум керек. Кайсы ситуация болуп атат депчи. Действиеби, абстрактное веществобу же мужской, женский родбу деп барып анан кийин табасыз, анан туурасын колдоносуз. Кээ бирде табыш да кыйын болот да. Кудай жалгап, английскийде андай эмес экен да. Ошон үчүн Кудай таала англис тилин эл аралык тил кылып койгонун ошол бизге оңой болсун деген экен деп ойлодум да. Караңыз, ушул need деген сөз англис тилинде бир эле сөз. Мынакей need деп эле которулат. Эч кандай ситуацияга жараша, эч бир нерсеге жараша формасын өзгөртпөйт. Болгон эле өткөн чакта болуп калса өзгөртүшү мүмкүн, бир нерсе кошулат, башка учурда өзгөрбөйт. Ушундай need. Эми бул need деген сөз эгер биринчи жолу көрүп аткан болсок, кайдан чыккан болушу мүмкүн деп мисалы мен ойлондум да. Анан бизде мына биз айтып атабыз нужно деп. Аягын өзгөртө беребиз да, нужно, да деп. Азыр айтып. Анан мунун синоними бар да, необходимо деген. Необходимо. Ошол необходимо дегендин необходимо деген сөздүн эгер биз бул үч тамгасын андан кийин үч тамгасын алып салсак, калып калат экен неет деген, неет. Ошол неет именно карасаңыздар нитке окшош да. То есть неет нит необходимо деген сөздөн бара өзгөрүп кеткендей көрүнөт да. Нужно, необходимо, нит деп бир орус тилине окшоштук, жакындык таап атабыз. Анткени биз айтканбыз башында, мээбизге бул нерсени оңойлотуп беришибиз керек. Максимум жаттабаш үчүн, убакытты коротпош үчүн, анан кийин унутуп калып, кайра сөздүктү карабаш үчүн. Нит сүйлөмдө кандай колдонот экенбиз? Кадимкидей эле биз өткөн сүйлөм структурасы. Мисалы биз айдан кийин колдондук, make'ти туурабы? Андан кийин do'ну колдондук, андан кийин go'ну колдондук. Ушул күнгө чейин bake'ти колдондук. Жана башкалар. Эми ошонун ордуна эле nitти коюп койдук. Ошол make, bake, go жана башкалардын ордуначы. Eat, have дегендердин ордуна. Айдан кийин. Эми биздин эң негизги маселебиз I need-ден кийин эмнени коем? Этишти коембу, зататочту коембу, эмнени коем дегенде караса, мына a pot артикл менен, азыр муну да түшүндүрүп берем. A teapot and a pen. Бул үчөө тең. Мына котормосуна турат, караңыздар. A pot деген кастрюль экен. Teapot деген чайник экен. Pen болсо сковород экен. То есть мындайча айтканда, мына teapot, pot, анан сковородо көрүнүп атабы биякта. Мурдун ичинде тургандыр да, сковородо. Pen.
Мен ниттен кийин буюмдарды кое алат экем. Буюмдарды кое алат экем. Башка нерсе да койсок болот, бирок азырынча ошону билип туралы. Буюмдарды койсом болот экен. Демек, буюмдардын аталыштын коюлат экен. Биздин ситуацияда көбүнчө kitchen болуп аткан үчүн биз ошол кухонный приборлорду койдук биякачы, үчөөнү. Бул end деген сөздү билесиздер, өттүк уже. Бул и деп которулат. Орус тилинде бир эле тамга менен, англис тилинде 3 end. Эми билесиздер, биз айтканбыз, англис тили өзгөртүлгөн, бир аз өзгөртүлгөн же болбосо модифицированный айтабыз да, орус тили сүйлөм структурасы, сүйлөм түзүлүшү боюнча деп. Мисалы мен үйрөнүп атканда эмне болду эле, мен ар бир детальга көңүл бурат элем. Эмнеге сүйлөй албай атам дегенде, ошол бир себебин таптым да, ошол себебин сиздерге айтайын. Караңыздар, мен санадым, математика. Санадым англис тилинде сөздөрдүчү. Айды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп. Артиклдарды сөз деп санайбыз да, мына артиклдарды. Мына тура артиклдар эни. Мына бияктан 9 сөз чыгып атат. Бул жерде болсо, могу мен жазып койгон KN деген тамгаларды пока жок деп эсептейли. 1, 2, 3, 4, 5. То есть, точнее, 6 и менен 6. 6 сөз чыгып атат. Бул жакта 9 сөз чыгып атат. Анткени чынында орусча которгондо, сөздүк которгондо, мне нужны кастрюля, чайник и сковорода деп которот, ортосунда мен кошуп койгондорду кошпойт да. KN дегендердичи. Ошондо ортодо -3 разница. Уже менин мээме түшүнүксүз да. Анткени мен орус тилин билем, англис тил жаңы үйрөнүп атам. Эмнеге биякта артикл ээлерди коюп салган, орус тилинде жок деген суроо башталды да. Муну нормальный мээ ушинтип ойлонуш керек да. Анткени мен сүйлөп баштаганда мен эмне муну түшүнбөй эле колдоно беремби, депчи. Андай болбош керек. Түшүнүшүм керек. Эмнеге турат ал? Анан ошондой жолго чыкканда изилдесем, мен сиздерге бир көрсөткөм, бирок дагы кайталап коеюн. Көрсө деген артиклды бир дагы сөздүк которбой, бир да мугалим которбой, мага лично эч ким которуп бербей койгон, түшүндүрүп бербей. Көрсө бул которулат экен. Изилдесем, бул англисче anyone деген сөздүн кыскартылган формасы экен. Anyone. Просто сөз кыскартып коюптур да буларчы. Any деген любой, one деген бир деген сөз, один, билесиздер да. То есть любой один. Эми муну орусчалап жакшыраак айтсак, какой-нибудь болуп калат да, какой-нибудь. Какой-нибудь. Азыр жөндөөрдү басып коелу. Бир мүнөткө. Так, какой-нибудь. Мындайча айтканда, могу ээсине эле калтырып коюптур дагы, калгандарын чийип салган да. Всё. То есть мынтип какой-нибудь один. То есть какой-нибудь один деп которолу туура. То есть бир нерсе, эки эмес, бир нерсе и какой-нибудь, любой деген. Эми келели. Ошол себептен биз колдонуп атканда, албетте которгондо эми башка элдерге түшүнүксүз болуп калбасын деп айтпайбыз, бирок дайыма биздин көмүскөдө, жанагы математикада көмүскөдө деген сөз бар го. Держи в уме дегенчи, ошол. Так. Мо артикл эни дайыма какой-нибудь один деп которобуз. Мен бул жерде кыскартып эле KN деп койдум, какой-нибудь один деп которобуз да. Ошондо 3 сөздү кошкондо, мына бул жакта 9, бу 9 болуп калды. Түзөбү? Эми айтып атам, караңыздар. I need, мне нужны какая-нибудь одна кастрюля, какой-нибудь один чайник и какая-нибудь одна сковорода. Түзөбү? Бул точно которулуш ушундай. Эми мен үчүн мындан ары ушул орусча сүйлөп, именно ушундай болуп которулат, дословно. Аны мен
которуп атканда ар бирөөнүн мне дегенде I, нужно дегенде need, какая-нибудь одна деп туруп кастрюля дегенде pot деп которуп уже сүйлөй берем да. Бул өтө маанилүү. Анткени бир дагы сөз түшүнүксүз болбой калбай кетпеш керек. Эми биякта дагы бир суроо чыгып атат да. Мен дагы бир суроо чыкканда, эмнеге деп атам? Биякта I деген ягу. Эмнеге бул мне болуп калды биякта депчи? Биякта я болуш керек эле го, я нужны болуш керек эле го. Бирок орусчада антип айтып атат да, я нужны депчи. Аны дагы мен өзгөртүп алдым өзүм үчүн. Мен я нужны деп өзүм которгондо ушинтип которчумун да. Бирок словарь менен баягы сүйлөп которгондо мне деп котором. Бул башкалар туура десин, туура дебесин, айырмасы жок да. Өзүм үчүн ушундай кылып түшүнүктүү кылып алгам да, мисалы. Бирок орус тилинде ушундай экен, мне дейт экен. Бирок мне деген негизи, мне деген англис тилинде ми деп которулат. Аны да көрсөтүп коеюн сиздерге. Бир мүнөткө. Буларды билишибиз өтө маанилүү. Көп колдонобуз буларды. Сразу ошо момент келгенде айтып кетейин. Караңыздар. Ми деген, то есть точнее мне деген ди алып туруп, англичандар орусча мнени алып туруп, нын алып салгандагы анан мына ме болот го биякта. Булар ми деп окуп алган. Мне деген ушундай. Орусчадан эле мнесин кыскартып алган булар, ми болуп калган да. Ушуну да билели. Кайтып келдик. Ошондо биз бүгүн жаңы бир сөздү үйрөндүк. Бул өтө көп колдонулган сөз. Өтө жашоодо көп колдонулат. I need дедик. Анан биягына толгон токой бизге керек болгон буюмдун аттарын айтып кете беребиз. I need a pot, I need a teapot, I need and a pen деп кухнядагы буюмдар айтып атабыз. Анткени биз тренировканы кухнядагы кылып атабыз, туурабы? Которулушун билдик. Ар бир сөзгө токтолдук, түшүндүк. Эми карасам, жаңы сөздөр болушу мүмкүн экен да. Pot, teapot, pen дегендерчи. Буларды мен кантип тез, кыйналбай, эффективдүү эске тутуп калам. Биз айтканбыз жаттабайбыз деп, бизде эки түрү бар. Биринчиси түшүнүү менен, экинчиси бир жаңы билимди биздин башыбызда болгон эски билимдерге байлоо менен үйрөнөбүз да, тез. Экинчи кайтып келгис болобуз бул сөздөргөчү, ошону унутпайбыз да буюрса. Анан үчүнчүсү албетте бир канча сөздү чогуу үйрөнүп атканда уюштуруу менен киргизебиз. Мисалы бул үчөө, карата эмне үчүн үчөөнү тандадым? Бул үчөө тең именно тамак жасаганга керек болгон, именно мына могу жерде илинип турган үч бир тууган сыяктуу буларчы. Чайнеги дагы, жобосо үчөө тең мана монун үстүнө турат. От коюп бышырылат, туурабы? Pot, teapot, pen. Көз үчөөнүн эң негизги күндө колдонуп аткан буюм да. Азыр муну биз кантип эстеп калсак болот экенин тезден көрө коелу. Силер негизи көргөн болушуңар керек, бирок дагы бир сере көрбөгөн. Что-то потеет. Пот потеет и пот потеет. В смысле пот потеет? Как может пот потеть, если он сам пот? Да нет, я имею в виду, что пот — это кастрюля, а типот — это чайник. Понял. Может, ты хотел сказать, что они кипят? Да какая разница, кипят или потеют? Я понял, Гарри Поттер. Вы сговорились помочь запомнить новые английские слова, да? То есть, ты это сказал специально, а? Если вдруг мне нужно будет вспомнить английский эквивалент слов «кастрюля» и «чайник», мне достаточно представить, как они потеют. Тогда я вспомню, что кастрюля — это pot, а чайник — teapot. Так? О, я понял. Ти — это чай. Pot — кастрюля. Если перевести дословно, получается чайная кастрюля, то есть чайник. Кстати, Гарри Поттер, у тебя фамилия тоже Пот, а ты знаешь, что вторая часть твоей фамилии Тер на кыргызском означает пот. Получается, твоя фамилия дважды Пот-Пот, дважды Кастрюля-Кастрюля. Да, правильно, Форка. Ты отлично подметил, но я ведь тоже потею. Ты же знаешь, магия — это нелегко. Спасибо. Установка английского. Так, теперь pen жөнүндө көрөлү. Кстати, Гарри Поттер, а как по-английски будет сковорода? Пусть с этим словом тебе поможет Питер Пен. Привет, Форка. Я Питер Пен. Гарри Поттер сказал, что ты хочешь узнать, как будет сковорода по-английски, верно? Да.
Правильно. Я хочу запомнить перевод слова «сковорода». Это просто. Сковорода на английском — это pan. Да ну, звучит так же, как твоя фамилия. Точно, ты верно подметил. А почему сковороду назвали pan? Ну, кастрюля — это pot, чайник — teapot. В принципе, сковорода тоже потеет, верно? Да, только чем же она отличается от pot и teapot? Тем, что у нее длинная ручка. Ага, а ручка по-английски pen. Вот, поэтому ее назвали pen, хотя пишется немного иначе, но звучит почти одинаково. А, теперь понял, откуда это название. Большое спасибо, Питер Пен. Да ни за что, Форка. Удачи. То есть көрдүңүздөр, чыгармачыл ойлонуу аркылуу биз бат эле бул сөздөрдү унутпагандай кылып салыштырып эстеп калсак болот экен. Мына азыр бир аз мурда эле балким бирөө үчүн жаңы болуп аткан бул сөздөр. Ал кишилерге уже бул сөздөр жылмая баштады. Пот, потеть. Оттун үстүнө турганда тердейт турбайбы? Чай бул пот деп, тоже потеет деп эсте калдык. Пенди түшүндүк, ручкасы бар экен дедик. То есть ручкасы бар жалпак нерсенин баарын пен дей беребиз да. Ошентип сөздөрдү тез эле эсте калды буюрса, буларды колдоно алабыз. Андан ары жылалы эми. Бул жакта окуя жөнүндө айтып кетейин сиздерге бир аз. Булар жаңы үйлөнгөн жубайлар да. Анан аялы биринчи күнү кухняга кирип атат, мына биринчи күнү. Ошол себептен жолдошуна айтып атат. I need, I need. То есть мне нужны, кечиресиздер азыр. I need, мне нужны a pot, a teapot and a pen. Булар эски экен. Жаңыларын алалы деп атат да. Албетте, күйөөсү эмне кылып атат? Эми турган нерселерди колдоно берсек эмне болот? Ысырап кылбай деп игнорирует айткандарын. Ошондо эртеси күнү, экинчи күнү жубайы эмне деп атат? Аялы бул эмнеге көңүл бурбай койду? Дагы бир жолу башкача айтып көрөйүнчү, баса белгилеп деп, но I need'тин ортосуна do деген жардамчы этишти. Бул need деген негизги этиш. Do деген жардамчы этишти кошуп атат. Do избегай купи деген мааниде. Do. То есть I do need деп атат. Бул уже баса белгилеп атат. Бир аз тондо да өзгөрүү болушу мүмкүн да. A pot, a teapot and a pen. Кандай түшүнбөгөн эмесиң, албайсың деп. То есть которгондо биз аны эмне деп которуп койдук? Действительно деп. Бул do суро болгондо обычно деп которгон. Бул жерде действительно деп которо берели. То есть мындайча айтканда баса белгилеп атат. Do. А do каяктан чыгып калган десе, мына мо действительно деген орусча сөздүн ортосундагы баардык тамгаларын чийип туруп англичандар. Башындагы do менен аягында ону калтырып койгон. Do дегенде анан булар do кылып алган да. Ошо менен, то есть do деген негизи орусча действительно деген сөздүн кыскартылган формасы деп өзүбүздүн мени ишендирип коебуз да, кыйналбаш үчүнчү. Мына кандай кылып туруп. Do дегенде. Избегай. Do. I do need a pot, a teapot and a pen. То есть мне действительно нужны какая-нибудь одна кастрюля, какой-нибудь один чайник или то есть и какая-нибудь одна сковорода. То есть бир штук деп атат. Экиден алып келбе. Один деп атат да. Дегенде ошо бир деген түшүндүрөт. Какой-нибудь плюс бирөө эле деген мааниге келет да. То есть бул жакта эмне өзгөрүү болду сүйлөмдө? Эгерде биз бир жолу айткандан кийин, мына бул келинчек айткандан кийин жолдошу жакшы укпай калып, же игнорировать этсе, же бул далилдеш үчүн болсо, ошондой баса белгилегенде дууну кошуп айтабыз. I do need, I do make, I do bake, I do eat, I do drink, I do have деген бүт мунун ордуна ниттин ордуна каалаган биз өткөн жана буюрса өтө турган этиштерди кое берсек болот. Эми экинчи күнү айтты. Бирок жолдошу дагы эле тоготпой аткандай, анда айласы кеткенде
Келинчеги эмне кылып атат? Өзүнө өзү суроо берип атат, бирок угузуп айтып атат буга, уксун депчи. Do I need a pot, a teapot and a pen деп баягына суроо белгиси болуп калды. Бул жерде эмне өзгөрдү? О айдан мурда турган ду секирип өтүп алдыга туруп калды. То есть биринчи ситуацияда утвердительный предложение болуп атканда, мына көрүңүздөр. Бул биякта турган. Мына экинчи болуп турган. Анан суроо сүйлөм болуп калганда эмне кылды? Ду биринчи туруп калды. То есть секирип кетти айдын башына. Ай экинчи болуп калды биякта. Биякта тура тур деди айдычы. Бул ду деген айдын башынан секирип кетип биринчи туруп алган үчүн биякта мен командирмин деп, айдын, ниттин, бүт биякта турган сөздөрдүн башында эмнеге бул мындай кылды деп суроо белгиси пайда болгон үчүн буяка суроо коюп койдук. Эмнеге бул мындай ду секирип кетти депчи. Командир ай эмес беле, бул эмне болду болду да. Ошондо do I need a pot, a teapot and a pen дегенди биз которуп атабыз. Действительно ли мне нужны какая-нибудь одна кастрюля, какой-нибудь один чайник и какая-нибудь одна сковорода деп атат да булчу. Бияктан кайра менде суроо пайда болуп атат. Хотя сөздүк ушинтип которбойт. Действительно деп которбойт. Просто мне нужны деп эле кетет. Биз которуп атабыз да, мээзге түшүнүп дууну эмнеге биякта бар экенин. Сөздүктөр айтып атат да, бул которулбайт депчи. Сөздүк которуп коет да, мне нужны деп туруп аягына суроо бересиң болуп калат, болду. Ошондо мээ түшүнбөйт атат. Бул биякта эмне кылып атат анда, каякта калып кетти депчи. Буюрса бизде андай болбойт. Биз анткени билип атабыз. Чынында ушундай экен, мына мындай которулат экен. Действительно ли деп. Бирок бул жерде кайра санасам, мына караңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп 10 чыгып атат. Биякты санасам 11 чыгат. Санап көрсөңүз болот, мен санабай эле коеюн. Ошондо минус 1 эмеге болуп атат. Не в пользу английского туурабы? Орусчада бирөө ашык болуп кетет экен. Кайра мээге түшүнүксүз. Эмнеге? Дегенде көрсө кытайчага окшогон Брюс Ли дегенге окшогон сөз, лиси азыр мен алалы. Ли ушул болуп атыптыр, ушул кошулуп калыптыр. Кечирип коюңуздар, суроо берип аткан действительно ли депчи. Эми аны да түздөп коюш оңой эле экен. Таар салып туруп мен аны бириктирип койдум. Элдин баары туура эмес десин, мен үчүн туура. Мен аны ушинча жазам мен. Действительно ли деп бир эле сөз болуп калды. Действительно ли мне нужны? Дальше биякта 10 болуп калды, биякта 10 болуп калды. Мен успокоился. Все понятно. Ошондой эле беле депчи. Мени такыр кыйнабаш керек. Мен ушунчалык жумшак, жалкоо, сылап сыйпап, алдап-салдап, бул оңой эле дебесеңер, эртең кайра качып кетет английскийди көргүсү келбейчи. Ошондой кылбаш үчүн мээге максимально оңойлотуп, жеңилдетип, эркелетип турабыз да. Жолун табабыз мындайча айтканда. Көрдүңүздөр. Демек, биз орусчасын ушинтип эстеп калат экенбиз. Действительно ли мне нужны деп туруп мени перечислять этсек, биякта мына do I need, потом get a pot, a teapot and a pen. То есть бул бизде эмне экен? Yes, no questions деген бар. Ооба, жок деген суроолор. Бул суроолорго бир эле жооп беребиз, ооба, жок деп. Биз жана башында сурап аткан where are you going? What are you doing? Why are you going to the kitchen дегендер, алар WH мына момундай. Эмне үчүн WH анткени булардын W менен башталат. Who, what, when, where дегендерчи. Why, which, аягында how деген бар бирөө. Сүйлөмдүн эки түрү, англискийде 4 түрү бар да. Эң негизи ушу экөө бар да, мына yes, no, анан WH. Биз ушу WH'ти кудайга шүгүр үйрөндүк сиздер менен, дагы улантабыз, алда моменттери бар. Көбүн үйрөнүп калдык да. И yes, no да азыр үйрөнүп атабыз. Ал кантип куралат экен? Болгон эле
жана дууну башына чыгарып коет экенбиз. Эми бул жерде сиздерге бир нерсени айтып кетейин. Караңыздар, бир нерсени айтып кетейин. Өтө маанилүү. Биз могу жерде дууну көрбөдүкпү? Бул дуу деген бул жерден бияка секириптир депчи. Бирок эмне үчүн ушул күнгө чейин сүйлөбөй атабыз, мектепте, университетте окуп атабыз дегенде бизге кайсы секретти айтпай койгон, айтып атам сиздерге. Бизге ушул секретти айтпай койгон. Мисалы мен могу сүйлөм бар деп билет элем да. Могу сүйлөм бар депчи. Мына I need деген. Анан мага мектепте эмне айтышкан? Суроо болуш үчүн буяка дуу коюп коебуз деп, башына. Анан бияка суроо белгисин коюп коебуз деп. Мен сурадым. То есть мээм сурады биринчи мага, анан мен мугалим сурадым. Бул дуу каяктан чыга калды депчи. Каяктан? Десант бул космодон парашют менен түшүп калды же космостон келди десең, мугалим айтып түшүндүрүп бере алды. Ушул жакта болуш керек, ушундай бул. Деп толтура мугалим ушуну мага жооп берди. Мен мисалы муну менен макул болгум келген жок да. Туруп эле пайда боло калбайт, андай кандайча депчи. Түшүнүшүм керек. Дагы изилдесем, көрсө бизге эмнени айтпай коюптур. Момундай сүйлөм бар дегенди айтпай коюптур да. Могу дууну кошсоң, бул күчөтүлгөн сүйлөм болот. Баса белгилеп айтайын дегенде мояка жардамчы дууну кошосуң деп. Балким илгери англичандар жалаң дууну кошуп сүйлөгөн болушу мүмкүн. Жанагында I need эмес, I do need, I do make, I do bake, I do have, I do eat, I do drink депчи. Возможно, кийин өзгөрүп кеткен бул, акырын жоголуп кеткен да. Бирок азыр да бар бул, ушинтип айтылат. Баса белгилеш керек болгондо. Ушул нерсени айтып койбогон үчүн бул дуу асмандан түшпөптүр, көрсө бул буякта бар экен, ал жөн эле буяка секирип туруп калыптыр. Мына көрдүңүзбү? Ушул нерсе өтө маанилүү да, бизди сүйлөтпөй аткан нерсе ушундай моменттер, детальдар да. То есть бул мындайча англис тилинде секрет да, бизден жашырып койгон кат. Бирок Кудайга шүгүр, Алланын жардамы менен бул секрет ачылып калган. Эми кете берели. То есть мындайча айтканда суроо бергенди үйрөндүк. Эми 4-күнү бул аял өзүн сурады да биринчи чыкайыңыз. Аял өзүнө суроо берип атат да. То есть I деп атат, do I need деп атат. Действительно мне нужно депчи, мага керекпи, мага эле керекпи, сага кереги жокпу деп атат да. Анан албетте күйөөсү эмне деди? Кой деди да, азыр бул дагы бир аз күчөсө жашоо кыйындап кетчүдөй болуп атат деди дагы. Инициативаны колго алып, баягынтан бери бир нерсе түшүнбөй аткандай болуп, 4-күнү эптеп мээси жеткендей болуп, эмне кылып атат? Бул сүйлөмдө бир эле сөз өзгөртүп коюп атат. Айды алып салып атат. Бул аялы сураган сүйлөмдү эле бир эле сөздү алмаштырып туруп, ага сурап коюп атат. Ю кылып коюп атат. Анткени бул буга берип атат да, бул өзүнө суроону берип аткан аялычы. Do you need деп атат. Do you need? То есть действительно ли тебе нужны депчи. A pot, a teapot, and a pen. Кастрюль, чайник, сковородка баары которгой эле да. То есть башка бирөөгө бергенде жанымдагы кишиге болгон эле айды алмаштырып туруп ю кылып коет экен, болду. Do you need? Do you need? Биягында эмне болсо кете беребиз. Do you need a smartphone? Действительно ли тебе нужен телефон, например, башка сөздөр болсочу. Көрдүңүздөр, бүттү. Албетте аялы сүйүнөт, бул түшүнүктүр. Эми жооп берейин дейт дагы, бирок таарынып калыптыр да көрсө бир аз. Анан жооп берип атат. No деп атат. No. I do not. I do not. Кстати, бирок бизде окуп аткан окуучулардан кээ бирөө суранды эле, могу орусча транскрипциясында кошуп коесузбу деп, мына кошулду буякта. Мындан ары буюрса транскрипция дайыма болот. Мына no, I do not. Эгер окуу боюнча кыйынчылык болуп атса кээ бирөөнө, ушу транскрипцияга көңүл буруңуздар. Ылдый жагында дайыма буюрса турган болот. Иншалла. Анан эми бул сүйлөмгө келели. Бул кыскача ушинтип жооп бериш керек да. Ооба, жок деп. Бул аз жок деп жооп берип атат да ошондочу. Жок деп жооп берип атат. Эми орусчасы нет, мне не нужны деп которуп атат. Муну словарь которуп атат. Нет, мне не нужны. Мен болсо бул перевод туура эмес деп атам. Мааниси боюнча туура. Бирок
дословно туура эмес. Каякта need деген сөз жок биякта. No деген жок. I деген я. Do деген действительно азырда которду. Not деген не деп которулат. Азыр бир аздан келгенден кийин ошол жерге туруп мен дагы жакшы түшүндүрүп берем буларды. Караңыздар, мен кантип которот элем туура деп. No дегенди нет деп. I дегенди я деп эле, бирок эми эмне болгону дагы эме болуп атат. Бирок аны я деп деле которуп койсок билебиз өзүбүз үчүн. Do деген действительно, not деген не, нужно дегенди айтпай коюп атабыз. Көмүскөдө калып атат да. I do not need. Нет, мне действительно не нужны деп которулуп атат булчу. Чынында. Эми бир нюанс бар да ушул жерде. Аябай көңүл буруп туруңуздар, аябай көңүл буруп туруңуздар. No деген эки тамга көрдүңүзбү? Орусчада нет үчөө болуп атат. То есть булар орусчада нетти алып туруп, тысын алып салып туруп, нени no деп коюп атат да. Ошол эле учурда не деген орусча сөз буларда not болуп калып атат. Кайра жанагы орусчадан алып койгон тыны бияга кошуп коюп атат. То есть not менен net негизи экөө орун алмашып калгандай да, ошондо тескерисине болуш керек эле да. Биякта not I do know депчи, бирок андай эмес. Көрдүңүздөрбү? Экөө бар да, отрицаниядан. No бар, анан not бар. No кайсы учурда колдонулат? Көбүнчө кыска башында жок деген, кыргызча жок деген сөз да no. Орусча нет деген. Сол башында сүйлөшүп аткан сүйлөм башында no деп колдонобуз. Мунун дагы колдонуштарын биз өзүнчө өтөбүз. Ушу no менен not'ты өзүнчө сабак болгондо мен ушакта жакшылап түшүндүрүп бердим. Аз токтолбой эле коеюн. А бияктагы не деген not болуп калды. Ошо экөө орун алмашып калган билсеңиздер эле болот да. Хорошо? Бирөө 3 тамга, бирөө 2 тамга деп. Ушундай детальдарга көңүл бурушубуз керек. Детальдарга көңүл бурмайынча сүйлөп баштаганда так not белен, no белен, not белен эмнеле деп баштайт мээ чаташып, ошондо чаташпаш үчүн. То есть караңыздар, дагы эстеп калыш үчүн бир нерсе айтайын. Бир фок эме сыр. I деген бир тамга, көрдүңүздөрбү? Мынтип сан менен жазайынчы. Мына. I деген бир тамга, do деген 2 тамга, not деген 3 тамга. Катары менен 1 2 3. Унутпайсыңар деп. Ушундай карагандачы. Достор. Биздин запись өчүп калгандай көрүнүп атат да, эмнеге? Текшерип коелучу. Жок, кетип атыптыр. Жок, кетпей калыптыр. Жок, кетип атат. Кетип атат, кечиресиздер. То есть мындайча айтканда, түшүндүк 1 2 3 эстеп калсак, үчүнчүсүндө 3 тамга эмес беле деп буюрса эстейбиз. Андан ары жылдык. Кстати, дагы бир нерсе көрсөтүп коелу бул жерде. Караңыздар, буларчы no I do not деп айтпайт да, муну кичине сүйлөгөндө тезирээк болуп калган да. Ошол себептен булар мындай кылып кыскарткан. Билесиздер, англисчеде кыскартып беришет го булар. Могу эменин not'тын оосун алып салгандагы үстүнө апостроф деп үстүнө үтүр коюп койгон. Анан do'га бириктирип койгон. Ошондо no I don't болуп калган. Need'ти пропускать этет да, бирок биякта бар экенин билебиз. Ошондо жазганда аны айтканда мына момдой болуп калат, mo формасычы. No I don't. Көрдүңүздөр э? No I don't. Кыскача ушинтип айтабыз да, no I don't. Бирок анын I do not экенин билебиз. Кыскартылган формасы. Котормо мындай болуп калат. Нет, мне действительно не. Мында бириктирип койдум. Мээге түшүнүктүү болуш үчүн. То есть баарын алып салсам, жанындагы need, кошумчалары бар дегенин баарын алып салсам, мына таза түрүндө мына ушундай болот. No I don't. Кыскача. No I don't. Ушунча жооп беребиз. Отрицание болот. Ооба деген тарынычы жазылгандан кийин эмне деп жооп берет экен? Yes, I do. Yes'ти билесиздер. Ооба, да. Опять, да, нужно деп которуп койгон словарь.
Бул мааниси боюнча туура, бирок мааниси эмес боюнча дословно туура эмес. Анткени нужно деген сөз жок биякта, do деп, действительно деп тур. Дальше кетебиз, муну дагы түшүнүш үчүн бир аз жылабыз. Жылсак, опять биякта need көмүскөдө да. Yes, I do need. Да, мне действительно нужны. Бул жердечи мен айтып аткан ушул котормолор, мына булар, бул нитти кашага жазып аткандарым, бул мен өзүмдүн мээме оңойлотуп алган нерселер. Муну башка мугалимдер көрүп алып, бул эмнени айтып атат деген сөздөр силерге айтса, мындай, бул мен силерге грамматика, англис тилинин грамматикасы ушундай дегенди айтпай элемин. Англис тил словарь кантип которгонун көрсөтүп атам. Бул менин өзүм мээме оңойлотулган жеке чыгармачыл ыкмалар. То есть мен ушундай кылганда мага оңой болгон сүйлөгөнчү. Мен үчүн грамматика ушул туура да. Башкалар эмне ойлосо ойлой берсин. Эң негизгиси мен кыйналбай сүйлөсөм, түшүнүп сүйлөсөм болду. Мен ошону айтып атам да, ошону эсиңизге тутуп коюңуздар. То есть эч ким менен талашпайбыз, эч кимге эчтеке далилдебейбиз. Эң негизгиси мен сүйлөп атам, ошол жери да. Түшүнүү менен сүйлөп атам. Ошол эң негизгиси. Эми келели биздин тренировкага машык айтканбыз. 10% теория, 90% тренировка. Машыкмайынча сүйлөй албайбыз дегенбиз. Азыркы болуп аткан курстар, мектептер, университеттердин кетирип аткан катасы ошол. 10% берип туруп 90% калып кетип атат. Мен силерге айтпадым беле, спорт залга барабыз. Приемду үйрөнөбүз, күндө тренировка кылбасак колдоно албайбыз. Мынакей. Экөө тең теория, тренировка да, машыгуу. Кыргызча мазмуну, машыгуу деп койсок болот. Же болбосо маалымат, анан машыгуу деп, экөө тең эме. Эми тренировканы айткам, кандай кылабыз дегенде эки түрү бар деген. Биякта жаңы катышып аткандар болсо, кайталап кетейин. Эки түрү бар. Биринчиси, биз күнүмдүк жасаган адатыбыз бар. Күндө эле китченге, кухняга барам да. Бул менин адатым. Балким 10 жолу, балким 20 жолу да, ар кандай. Ошол адатым. Анан мен ошо баратканда дагы бир мусулман болгон үчүн адатым бар. Бисмиллах деп айтам. Эмне кылып атсам, бир жака барып атсам, бир иш кылып атсам. Ошол бисмиллах деген сөздүн аркасынан эле бир сүйлөмдү кошуп койдум. Же эки сүйлөмдү, мына могу бүттү. Англисче айтып койдум. Көп болсо 5-10 секунд кетти. 10 секунд кетти. Where are you going? I am going to the kitchen. Муну дагы түшүнүү менен айтабыз да. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү сабакта өткөндөр үчүн буну айтыш оп оңой. Булар түшүнүү менен билип айтат. Биринчи сабакта алар катышып атса көрүп, эмне деген бул сүйлөм деп чочуп кетпеңиздер. Азыркыдай кылып муну ар бири менен таанышып чыкканбыз. Эмне экен бул, эмне үчүн биякта экен, кантип которулат экен, эмнеге деген ыйлактайт экен деген сыяктуунун баарын. Ошол жакта бар да. Буюрса, то есть баарын түшүнүү менен кыйналбай оңой кылабыз. Ошондо мен айтып атам сиздерге, мен 10 секундтан максимум, мейли 5 секунд, 10 секундтан 10 жолу коротсом, болот экен балким 50 секунд же 100 секунд. Күн ичинде. Ушул 10 секунд же 100 секунд эффективдүүрөөк, чем 1 саат отуруп окугандан көрө. Бир күндө 1 саат отуруп окуп туруп, баарын таштап салып, эртеси күнү дагы 1 саат окуйм деген бул утопия. Сразу айтып атам. Анда сүйлөй албайсыздар. Жазганды билесиңер үчүн, бирок сүйлөш үчүн мына 100 эле секунд короткулачы деп атам да. 100 эле секунд 1 саат эмес. Бирок эми сабакты көргөнгө эле убактыңар курайт ушул сабактарды. Тренировкасында мына ушуну коротсоңор 1000 эсе эффективнүүрөөк, мен сизге уверенно айтып атам да. 1000 эсе деп атам, 100 эмес даже. Чем могу 1 саат отуруп окугандан көрө. Ошон үчүн биз атайын убакыт издебейбиз. Атайын жери, атайын шарт издебейбиз. Основной ишти кылып атам. Основной ишиме тоскоол бербейт. Английский образ жизни эртеден кечке 24/7. Кайталайм. Адат дедик. Бисмиллах дедим, аркасын айттым. Экинчиси, будильник. Будильникти коем. 15 минута, жарым саат, 1 саат. Кимге кандай ыңгайлуу, өзүңүзгө кааласаңар 5 мүнөттөн коюп алыңыздар. Чырылдады тарс, бул сүйлөмдү айттым. Чырылдады, бул кетти. Ар кандай өзүм бөлүштүрүп алам, кандай ыңгайлуу. Кайра ошондой кетип атам да. Биз негизи мен студенттерге мурда кылат элем, сиздер кылсаңар жакшы болот. Ошого да көнүп алсаңарчы. Жана биздин группага голосовой менен ушул айтканда, муну айтканда голосовой менен жөнөтө берсеңер, башкалар да бири-бирин көрүп эстесин, ошол дагы үчүнчү эстетүү болуп калат да бири-бирибизге. Даже эч ким кылбаса сиз кылыңыздар.
кыла бергиле 15 мүнөт сайын жарым саат 1 саат унутуп калып кээ бирде 2 саат болуп кетсе мен эмне кылат элем, унутуп калсам жазалайт элем өзүмдү. Унутуп калсам ошол кухняга барат унутуп калсам ошону бир жолу эмес 10 жолу айтат элем, 10 жолу айтып туруп анан өзүмө жаза кылат элем, ушундай пайдалуу жазачы. Эми адам өзүн башкарыш керек, ошондо гана ийгилик Кудайым буйруса келет деп ишенем. Бул анан бизди дагы дисциплинага тарбиялайт да. То есть тренировка. Эми караңыздар. Биз башында мына моун эле айтып аттык эле, 2 сабакка катышканда ушуну айтып аткан. Туурабы? Where are you going? I am going to the kitchen. Куда сейчас ты идешь? Я сейчас иду на эту кухню деп. Андан кийин биз мону кошуп койдук ага. Why are you going to the kitchen? Себебин сурап атабыз. Почему сейчас ты идешь на эту кухню? I am going to the kitchen to make lunch. Я сейчас иду на эту кухню, чтобы приготовить завтрак. Даже эту деп мына зени которуп атабыз. Анда билесиздер сабактарда бар. Азыр токтогой эле коеюн. Андан кийинки сабактарда эмнелер кошулуп кетип атат? What do you make for lunch? Да? Бул жерде уже кайталанган убакыт. Что обычно? А деген сейчас эле, бул обычно. What do you make for lunch? Что обычно ты готовишь на завтрак? Бул do деген суроо сүйлөмүндө обычно деп котордук, тил жакта действительно деп котордук. Айырмасын билип алалы. Утвердительный да, действительно. Жардамчы этиш бул. Бул do жардамчы этиш, make основной этиш да. А дагы жардамчы этиш, going бул негизги этиш. Сабактарда мурдагы бар, мунун баары түшүндүрүлгөн. Детально карасаңыздар, буюрса көрөсүздөр. Андан кийин жооп берип атабыз. I make a salad soup pilaf деп койдум. Ушундай жазылат деп жазып койдум ушундайчы. Плов биздинчи. Dessert and tea for lunch. То есть салат, суп, плов, десерт жана чай for lunch. То есть баардык суюктук, твердая пища баарын make деп айта беребиз дегенбиз, башынан баштап жасаганды. Эмне үчүн make экен, анын баары Zoom сабактарда, башка сабактарда дагы бар, ошончо токтолбойбуз. Андан кийин what do you need to make lunch? Make'ти need'ке алмаштырып койдук. Что обычно тебе нужно, чтобы приготовить обед? I need a pot and a pan to make lunch. Мне нужен кастрюля, да, то есть какая-нибудь одна кастрюля и какая-нибудь одна сковорода, чтобы приготовить обед. То есть бул азыр жубайлар сүйлөшүп атат, бирок муну силер тренировкаңыздар. Сиздер мына бул экөөнү китченге баратканда айтасыздар, китчен ичине келгенде мына ушуну айтасыңар, мындан ары тренировкада. Кайталанып кетип атат. Биз буларды биринчи сабак, экинчи сабакта кылганбыз. Кайра эле ошолорду азыр да кылып атабыз да. То есть азыр да 3-4, 5 сабакка уже келип атабыз, анда кылып атабыз уже. Көбөйүп эле кетип атат да, барган сайын. Ким дайыма тренировкасын кылып атса, алар үчүн оп-оңой, эч кыйынчылык болбойт буюрса. Эми андан ары кеттик. Алардын сүйлөгөн уланып атат. Уже yes no questions. Do you need groceries to make lunch? Действительно ли тебе нужны продукты, groceries, айтпайбыз го, күрөң сары деп, to make lunch, что приготовить обед? Yes, I do. Да, мне действительно бияқта нужно деген бар, аны айтпай атат. Эми жаңы бир нерсе кошуп койдум бүгүнкү үчүн. Караңыздар. What else? What'тон кийин else деген сөз коштум. Do экөөнүн ортосуна. What else do you need to make lunch? Else деген еще деп. Еще. Так. То есть бул дагы е менен, бул да е менен, еще ортосундагы е экөө тең. Бул только else болот да, else. What else do you need? Что еще? Что еще обычно тебе нужно, чтобы приготовить завтрак? To make lunch. I also, мне также нужны groceries, продукты, чтобы приготовить обед. То есть also else. Also else. Else суроодо колдондук. Суроодо else. Караса экөө чогуу эле 4 тамгадан турат. Бирок else деп атат, бул аякысы и окулбаган атат. Так бул also. Also бирок also. Я также, то есть мне также нужно. Кыргызча болсо деген сөз бар го, дагы болсо жакшы болмок. Бул жетет, бирок дагы болсо also. Окшошпу? Кыргызчада. Ушул эки сөздү сиздер өздөрүңүздөр кайсыга байласак болот экен табып, анан группадан бөлүшүп коюңуздар. Жазуу түрүндө баарыбыз окуй алалы. Сиздерге ошол
Birinci tapşırma. Sözlөрдү өзүңөр байлаганда. Else, also. Чөштүк, Өкөтөн эмне экен? Экинчи турат экен сүйлөмдө. Ордун караңыздар. Өтө маанилүү. What else? I also. Өтө маанилүү орду. Кошулушу. Детальдар. Андан кийин сурап атат. Do you need a teapot? Аялы чайникти айтпай кеткен да жаначы. Тактап атат, чай ичкиси келип атат анткеничи. Действительно тебе нужен какой-нибудь один чайник? Yes, I do. Да. Я действительно, биякта need бар. То есть мне действительно нужен. Андан кийин себебин сурап атат кайра. Why do you need a teapot? Почему обычно тебе нужен какой-нибудь один чайник? I need a teapot. Мне нужен какой-нибудь один чайник to make tea. Что приготовить чай? Мынакей. Ушул диалог. Бул силерге мен примерный эле кылып бердим. Силер мунун түрүн түзсөңөр болот. Ушул структураны эле колдонуп эле башка сөздөр мененчи. Тренировканы кыласыздар буюрса. Мына бул азыр. Ушул экөө мен мунун сүрөттөрүн сиздерге муну да жөнөтөм да немелеринчи. Ушул сүрөт абалында жөнөтөм, сиздерде болот буюрса ушуну карап мына экөө биздин тренировка. Бул жөн эле пример. Мен жана айткандай, сөздөрүн алмаштырып, колдонуп биякта lunchты, например, breakfast кылсак болот да, же болбосо dinner, аларды билесиздер. Идиш аяктардан пока ушул үчөөнү колдонобуз. Кийинки идиш аяктарды буюрса, кийинки сабакта, то есть эртең буюрса, сиздерге буюрса беребиз. Do you have questions? Суроолор. Түшүнбөй калган бир нерсе болдубу? Do you have questions? Действительно ли, то есть, действительно ли у вас есть вопрос, да? Ачылбай атабы, мен ачып коеюн. Так. Эгер сүйлөй тургандар болсо, микрофонду ачышыңыздар керек. Агай негизи өтө жакшы сабак болуп атат. Доону жакшы түшүнүп керек экен. Кайсыл жерде действительно, кайсыл жерде обычно болгонучу. Тынычбек мырза, эме болот. Суроо бергенде, суроо сүйлөмдө обычноны колдонолу. Немеде? Утвердительный сүйлөмдө неме колдонолу. Вопросительныйды обычно деп которолу, утвердительный действительно деп которолу. Мен утвердительный экөөтөн колдончумун да, обычно действительно, бирок действительносы эң туура келет да. Макул агай. Дагы суроо барбы? Саламатсызбы, мен кеч кирип калдым да. Сиздин могу колдонуп аткан инструментиңиз канвадан кетип атабы деп сурайын дегенмин. Анан тем Ооба. английский үйрөтүү болуп атабы? Ооба, Canva колдонуп атам. Англис тилинде сүйлөөгө машыгуу болуп атат. Сиз жаңы кирдиңизби? Биринчи жолу кирип атасызбы? Мен азыр жаңы эле кирип калдым да, ооба. Баштан кирбей калдым. Бул сабак бизде сакталат, бирок бул сабакты көрүш, бул ачык сабак болду. Мен негизи муну бөлүшүп коем. Муну ачык кайсы группаларда бөлүшкөн болсок, ошолорго бөлүшүп коем. Бул ачык сабак. Ссылка келген группаларга бөлүшүп коюңузчу, Ошондой кылам буюрса. Эме бирок сизге ссылканы мен жөнөткөн ссылкалар, мен дагы бирден сурангам, ага да жөнөтүп коюн, ал да бөлүшүп коет буюрса. же эме чатка бөлүшөсүзбү же? Чатка бөлүшсөңүз ала аламбы мен? Ошо группалардан, чаттан кандай бөлүшкөндү билбейт экенмин. Бирок эме, Анда эгерде сизге жетпей калса, менин номерим азыр сизге которуңду жазып коеюн.
Азыр туруңуз, мен эме кылып алайын. Чатқа жазып коеюн, сиз ошол жактан жазып Чат. алыңыз. Хорошо, чатка жазып коюңуз анда. +1 WhatsApp'ta 571 655 71 91 мына ушундай WhatsApp. Телефонго сүрөткө тартып алсаңыз да болот. Могу чатка келбеди го? Ой, кечиресиз, жөнөтпөй калып. Мына эми. Келди. Эми келди. Рахмат. Түшүнүктүү болду. Тренировка керек. Доктора тренировканы кылабыз. Агай күндө 1 сааттан болуп калабы? Жок, ар кандай болот. Кээ бирде 15 мүнөт кылабыз, кээ бирде 20. Просто бүгүн бир аз жаңы суроо сүйлөм структурасы үйрөнгөн үчүн бир аз убакыт созулуп кетти. Эмеде саат эмедеги сабак кечки 9дагы эмеси жок, чектөөсү жок. Кээ бирде 10-15 мүнөт, кээ бирде жарым саат, кээ бирде 1 саат, кээ бирде узун болуп кетиши мүмкүн. Ал ситуация. Бирок бул эме жазылат да, мисалы кээ бир убактысы болбосо чыгып кете берсеңиздер болот, запись барат, буюрса анан көрүп аласыздар. Марс агай, сиз кайсы өлкөдөн чыгып атасыз? Мен Америка Кошмо WhatsApp. Штаттарынан. Рахмат чоң. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул эле Zoom менен болобу күндө? Ооба, кечкинде 9 Zoom менен болот, бирок мындай, биз негизи биз менен окуй тургандар регистрация болосуздар. Ошол боюнча маалыматтар группага барды болуш керек. Анан Анда регистрация болгондон кийин сиздерге Telegram группаларга доступ аласыздар. Ар бир сабакка бирден Telegram группа бар. Ошол жерде даяр видеолор бар, орусчасы дагы, кыргызчасы дагы. Анан Zoom сабактар да ошол сакталат. Ар бир сабакка, мисалы үчүн бул Zoom сабак азыр 5-чи группанын сабагы болот, ошакта болот да. 1-чи, 2-чи, 3-чү группалар кайра кайталап көргүсү келсе, ошо 5-чи сабакка келгенде көрүп алышат буюрса. Бирок негизи ачык сабак болгон үчүн ачык группага да коем, ал жактан да көрсөңүздөр болот. Анан ошону көргөндөн кийин машыгуусун аткарасыз. 24 менен 48 сааттын ичинде аткарышыңыз керек. Аткаруу бүткөндөн кийин сиз жазасыз, мен аткардым деп. Анан кийин азыр мындай ойлонуштуруп атам, биз мисалы 1-чи группада бүтүрдүңүз 1-чи сабакты. 3-чү, 4-чү группада уже жүргөн окуучуларга бирөөгө табыштайбыз, ал сизди текшерет. Сиз байланыштасыздар, сиз айтып бересиз. Ошо тренировкаңызды. агай, Сиз өткөрөт да, ошонун эмеси менен берген баасы менен. Айта бериңиз. агай мен 9 жаштамын да. 9 жаш канчанчы? 3-чү класспы? Ооба. Негизи программа 5-6 класстан өйдө деген, бирок сиз өзүм окуй алам, мага түшүнүктүү десеңиз, катышсаңыз болот. Же жаныңызда ата энеңиз жардам берип катышсаңыз, байкеңиз, эжеңиз дагы жакшы болот. Канча сом? 900 сом 10 сабагы. Бирок мындай мүмкүнчүлүк бар. Сиздерге ушуну айтып коеюн, биз бизнес партнерствода сунуштап атабыз мындай, өзгөчө студенттерден улам да. Студенттер айтты да бизге катышууга бир аз бааларды эме болуп, биз эми азыр акция менен кетип атат да, булчу 700 болчу, 900га көтөрүлдү азыр. Мындай кылабыз да, мисалы 900 сом төлөп кирген киши эгер башка кишилерге да ушул биздин курс жөнүндө маалымат берип чакырса, ал киши жазылганда 3төн бөлүгүн сизге которобуз. То есть ар бир кишиден 300, жаңы чакырган кишиден 300 сом сиздики болот. Эгер сиз курска жазылгандан кийин 3 киши чакырсаңыз, ошол айда 10 сабакты бекер окуган болуп каласыз. Эгер сиз дагы 30 киши чакырсаңыз, алардын 300ү силерге уже доход болуп калат. Бизнес партнер 3төн 1 бөлүгүн бөлүшүп атабыз да буюрса. Анан сиз көп киши чакыра берсеңиз болот, канча мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Анан ошол кишилер кайра 1-чи 10 сабакты бүтүргөндөн кийин кийинки 10 сабакка өтсө, сиз кийинки айда дагы ала бересиз ошол акчаны. Анткени алар только сиз аркылуу жазылат. Мындайча айтканда биз прямой жазабыз, прямой кайрылгандарды, прямой эмес через кайрылгандарды сиздин клиент биздин окуучу болуп калат. Ошондой мүмкүнчүлүк бар. Бардык студенттер, окуучулар окуй алсын деп ушундай бизнес партнерствого да барганбыз да. 3төн 1 бөлүгүн курска жазылгандын бөлүшөбүз. Мисалы сиз Рахат айым сизден келсе бирөө,
Рахат айым сүйлөп аткансы, атайым. Туурабы? Ага. Мисалы сизден бирөө келсе, сиздин атыңыз менен жазабыз. Рахат 1, Рахат 2 деп жазабыз. Рахат айым 1, Рахат айым 2 деп. Анан кийин алар мисалы сизде группада болосуз да. Мисалы 10 сабакта болгондо сиз аларды өзүңүздөн келгендер сизде регистрация кылып коюңуз телефонуңузга. Анан Telegram 10 группада жүргөндө сиз өзүңүздөн келген клиенттерди көрө аласыз, алар кайсы сабакта жүрөт. Эгер көрбөй калсаңыз, алар бизге кайрылганда кайрылып сизге жөнөтүп коебуз аларды. Сизге барып жазылып анан келишет да. Ошондой. Анда тогуз Жакшы. числонун төлөөнү кире Жакшы сунуш экен. 10 сабактын ичинде кайсы деңгээл окутулат? Кайсы деңгээлге чейин бар же болбосо? Азыркы мен көрсөткөн суроолор сүйлөөндөр турбайбы? Мен 10ду көрсөттүм. Жетишип калдыңызбы аны көргөнгө? Эки жанагы азыр көрсөтөйүн да бир жолу. Акыркысын эле көрүп калдым да мен. Мынакей мол ушул сүйлөмдү көрдүңүз да мына. Чоңойтоюн. Мгм. Мынакей ушул. Караңыз. Канча суроо турат биякта уже, канча ответ турат. Анан мына бул жер. Ушул 8 рядты 4-чү сабакты бүтүргөндөр кененчонун түшүнүү менен кыйналбай, ойлонбой, кысталбай, эң негизгиси жаттоо эмес, түшүнүү менен сүйлөй алышат азыр. Кечээки сабакта болду го дейм, мен аябай ыраазычылык билдирем. Абдан жакшы окуп атышыптыр. Кечээ татынакай суроолорду дагы, жоопторду дагы. Эми бул мындай да, тренировка кылган киши үчүн сабактар жакшылап көрүп, тренировка бул вообще эч кыйын болбойт. Эгерде машыгууну так аткарсаңар, мен сиздерден айткандай, сурангандай, англис тилинде кантип оңой эле сүйлөп калганыңарды өзүңөр да сезбей каласыздар. Бирок жанагынтип күнүнө 1 саат окуйм дегендер болсун, аларга аябай кыйын болот. Сразу айтып коеюн. Мисалы караңыз, биз 4 сабакта уже каякта жүрөбүз. Экинчи сабакта суроо бергенди үйрөнөсүз. Мына могу суроолорду сразу үйрөнөсүз. Биринчи сабакта утвердительный предложениялар, экинчи сабакта сразу суроону. А суроону кантип берем, бул кыйын го деп ойлойсуз. Бирок ошо экинчи сабакты көргөндөн кийин, оп-оңой эле турбайбы дейсиз. Азыркы сабакты кандай түшүндүрсөк, ошондой түшүндүрөбүз. Анткени мага учурунда эмнеге сүйлөй албай атам, мектептен окудум, университетте окудум деп суроо бергенде өзүм. Кудайга шүгүр, Аллах Таала бардык нерсени система менен жараткан экен, ошол система менен мен өзүм бир нерсе кылган жокмун. Ошол тилдин дагы системасы бар экен. Ошону билишибиз керек да. Ошол нерсенин сыры ачылды. Анан ошолорду көрүп, ушундай оп-оңой эле турбай, ушун үчүн сүйлөй албай атыптыр. Мына бүгүн да бир канча примерди берип кетпедимби? Ошол китептерди изилдеп, ал кезде баягы чат GPT да чыга элек да. Ошентип жүрүп, анан кийин ушул ыкма болгон. Анткени мен айткам, башында сиз билбейм, ал видеону көрдүңүзбү? Мен орус тилин дагы, түркчөнү, анан англис тилди кийин үйрөнгөм. 19 жашымда мен такыр орусча сүйлөй албайт элем. 19 жашымда орусча, 28 жашымда түркчө, 30 жашымда англис тилин сүйлөгөндү үйрөндүм. Ошондой мүмкүн, эч качан кеч эмес. Именно ушул жашта үйрөнгөн үчүн мага жакшы болду окшойт, ошол башкача көз караш менен карап изилдегем. Анан бул жерде эмне үчүн бизге оңой инструмент эффективного мышления деген бар. Бизде эки мектеп бар. Школа тренировки разговорного английского, анан кийин школа тренировки эффективного мышления деген. Ошол жерде инструмент эффективного мышления деген бар да. Инструменттерди беребиз биз окуучуларга. Тренингтерди бизде өтүп баштаганбыз жакында кайра. Жаңылайбыз буюрса, ошол жердеги инструменттерди биякта колдонобуз. Ошон үчүн бизге тезирээк, оңой эле болот. Мисалы караңыз, могу жерде мен муну көп эле жерде колдонот, оңой эле нерсе. Жанагы ментальный казыктар деп коем. Мисалы үчүн ланч деген обед да. Ушуну ланч деп жаттабайбыз. Мисалы мен муну сразу эле звуковая привязка деп коем. Балч деген сөз бар. Түшкү учурда бир ресторанга кирсеңиз, элдин баары тамак жеп атканда балч деп жейт да. Ошол ланчты өзгөчөчү. Ошол ланчты балч дейт деп байлап койдук, бүттү. Муну кайтып келиштин кереги жок болуп калат. Ушул сыяктуу нерселер да. Сөздөрү менен машыкканда анан бизде бул сөздөрдү бирден ушундай ментальный казыкка байлайбыз. Ал эми группа менен үйрөнгөндө биз аларды атайын система менен үйрөнөбүз. 3-4 сабакта болгондор билет менин айтып атканым. Ошо система менен үйрөнгөндө бизге ушундай меню сыяктуу сөздөр ачылып турат. Жана биз чуркап сөздөр таппай калып атпайлыбы, андай нерсе болбойт. Шак эле кирип барып алып чыгабыз.
Мен жана дайыма пример берем да, эки гаражыңар болсо, мисалы, эки гаражда миңден буюмдарыңар болсо, инструменттер, бирөөсүндө тартиби жок жайгашкан болсо, бирөөсүндө тартиби менен полкаларга коюлган болсо, мисалы мындай, каяктан керек болгондо тез эле табасыз. Албетте тартип болгон жерде. А мындай үстү үстүнө басылып жатса, анын баарын көтөрүп издеп, убакыт да кетет, энергия да кетет, аракет да кетет. Анан кийин биз ал сөздү таап чыкканча уж бизди угуп аткан киши кызыгы кетип калат да сөздүн. А биз мында билген да, мына могу жерде эмне бар экен, могу жерде эмне бар экен, тез эле барып таап чыгат. Дагы пример берейин, мисалы, караңыздар азыр. Голословно болбосун да көрсөтүп коеюн. Мисалы, могу кол. Бул жерден немени алайынчы. Сүрөттү эле алалы. Мына могу колду алдык, мисалы. Ушул колго эле, мисалы, бул локационный фильтр деп коет, колго байлайбыз да. Take деген глагол бар. Take деген алуу деген сөз. Принять, взять. Мисалы үчүн мен таке деген досум бар, менден дайыма бирдем алган жакшы көрөт, ошого байлап коем. Таке, take, таке, бизче окшош. Могул жердин колдун башынан келебиз, биринчи. Take a blood sample. Take a blood sample. Blood sample деген бул кандын образеци. Blood деген, блатной деген сөз ошоктон келген да. Blood деген кан. Жанагы кандаш бир тууганы жакшы жумуш иштесе, он блатной деп коюшкан да, ошол blood деген ошоктон келген. А sample деген образец. Take a blood sample деген это взять образец крови. Бул медицинага байланыштуу. Мисалы үчүн поликлиникага барып, take менен эле колуңузду элестетип туруп сүйлөп коесуз. Бул жерге келгенде take my pulse деп, мисалы үчүн бирөөгө айтып атсаңыз врачка, возьмите, измерьте мой пульс. Биякта take дегенде измерить болуп которот да, бирок өлчөмүн ал деген мааниде да, өлчөмүн ал деген. Take pulse. Ушул жактан өлчөйт да. Мисалы үчүн эмне үчүн pulse? Pulse деген сөз мындай жазылат. Пульс деген сөз болчу. Бирок айтылышы pulse болуп атат. Анткени биз аны палец менен өлчөйбүз, палец менен. Pulse, палец окшош, палец менен пульсту өлчөйбүз да. Take pulse. Өйдө жылсак, могу жерге келгенде take a shot, анан take a injection деген бар. Injection деген инъекция, shot деген ошонун эле неофициальный формасы, неформальный. То есть укол алабыз бул жерге. Өйдө чыксак, биякта take blood pressure. Измерить кровяное давление, артериальное давление. Blood кан да, pressure деген press деген сөзүн, давление депчи. Air pressure деген абанын басымы. Blood pressure кандын басымы. Андан колтукка келсем, take temperature. Температура дегенде temperature дейт. Аны да биз байлап коебуз, кемпирче, take temperature, кемпирим температураны өлчөп бер депчи, мисалы. То есть измерить температуру. Анан кийин эгер бул колдун баарын алсам, take an X-ray. Рентгенге тартуу да. An X-ray. X-ray деген бул рентген. Мисалы, эмне үчүн рентген X-ray дегенде, X деген билесиз, X бывший деген сөз, экс-президент деп коебуз, мисалы. Ray болсо рай дегенде, бейиш. То есть бизде ден соолук бар кезде рентгенге тартылып электе, биз рай сыяктуу бейиште жашагандай болчубуз, ден соолугу жакшы кезде. Анан рентгенге тартып атсак, эмне болду? Ошол бейиш бизге X болуп калды, бывший рай болупчу. X-ray, X-ray деп. Сөздү сразу байлайбыз, жаттабайбыз, казыктарга, менталдык казыктарга. Анан момундай ар кандай фильтрлер, локационный, башка да толтур түрлөрү бар. Колду алып туруп биз медицина жагында баардык бизде эмнени өлчөшүбүз керек болсо айтып койдук, көрдүңүздөрбү? Ушундай кылып маалыматты уюшулган абалда, мисалы сөздөрдү өзүнчө үйрөндүк, уюшулган абалда киргизгенде бизге керек болгон учурда, бул нерсе керек болгон учурда ушул кол бизге неме болуп берет. Бияка эми поликлиника деп койсок болот, анын сүрөтүндө неме кылып анан кол экөө да, эки локационный фильтрди колдонобуз. Бизге момунда меню болуп туруп берет. Мына башынан баштап. Take a blood sample, take pulse, take a shot, take an injection, take blood pressure, take temperature, анан take an X-ray. Бүттү. Шак тандайбыз дагы. Бирөөсүн кайсынысы керек болот деп сүйлөп коебуз. Жанагындай чаржайт эмес. Эгерде биз муну
традиционный салттыктарды үйрөнгөндө бирөөсүн бияктан үйрөнмөкпүз, бирөөсүн тияктан колго байламак эмеспиз. Анан мээбизге керек болгондо мээ чуркап жөнөйт, эмне эле, каякта эле, тияка бияка жана гараждагыдай болчу. А бизде Кудайга шүгүр баары бирге топтолгон. Колду элестетпей, өзүбүздүн колду карап туруп эле шатыратып айтып койсок болот да. Суроолор барбы дагы? Assalomu alaykum. Алейкум Surov салам. var. Men kechira qo'shilib qoldim o'xshaydi. Может, bogachayin aytdingiz, kechirasiz. Siz levellerdi bölөсүzbү? Жакшы суроо, Азамат мырза. Орусча Жок, кылып биякта калдым. программа ушундай түзүлгөн. Биякта кайсы өрөгөн болбосун баарына бирдей. Жаңы баштап атканда деле ошону алып кете алат. Базасы болгондо алып кете алат. Бирок бияктагы эң негизги нерсе туура, так, тез, оңой таасирдүү сүйлөгөн мүмкүнчүлүгү бар. То есть мисалы бирөөнүн базасы болсо деле, тил деген эки эле нерседен турат да. Бул сүйлөмдөрдүн түзүлүштөрү, анан кийин сөздөр. Сөздөрдү үйрөнөбүз, анан аларды бири-бирине бириктирген ошо сүйлөм түзүлүштөрү. Мисалы базасы болгондор көп сөз билет. Бирок алар эмнеге дагы эле үйрөнөм деп атат? Үйрөнбөй коет эле да, үйрөнөм деп келип атса, демек ал ошол сөздөрдү бириктире албай атат. Бириктирсе да туура эмес бириктирип атат. Анан биз ошол жактан ага бириктирген жагын алар, бизге бириктирген жагына көңүл бурат, бириктирген жагын алат. А жаңы келгендер экөөнү тең алат. Сөзү да алат, анан бириктирген жагын алат. Экөөнүн айырмасы эмне болот? Базасы болгондор тезирээк кетет. А базасы болбогондор бир аз жайыраак кетет. Анткени сөздөргө да убакыт бөлүш керек, түзүлүшкө да убакыт бөлүш керек. А бул жерде биз группа жок. Уже курс башталган, 2 жума болуп калды го буюрса. Ошол кете берет, жолдон келип жана поезд сыяктуу да жүрүп кете берет. Биз биринчи вагон, экинчи вагон, үчүнчү вагон дегенде. Келесиз биринчи вагондон түшөсүз, биринчи вагондогу маалыматты өздөштүрөсүз, экинчи вагонго өтөсүз, ушинтип кете бересиз да. Поезд токтобой кете берет. Группа деген жок. Миллион киши окото, 1000 киши окото, 1 киши, 10 киши айырмасы жок. Ар ким өздүгү Анда отдельный подгруппа болбойт экен да, баары эле бир жерде, баары бир жерде. Анан азыр кыргызча, Zoom кыргызча болуп атат. Жакында орусча группада болот. Zoom орусчасы болот. Бирок группаларда кыргызча, орусча сабактар экөө болот. Эки варианттын. Анан бирок мындай да, мисалы үчүн бир группага кошулгандан кийин минимум 24, максимум 48 саат окушуңуз керек. Биз мисалы кирип эле сразу тияк өтүп кетем деген болбойт. Бизге эң маанилүүсү жанагы адатка айланыш керек. Тренировка эртеден кечке сүйлөгөн ошол машыгуусу бизге кызыктуу. Мисалы базасы бар бирөө келгенде биринчи сабак оңой көрүнүп кетиши мүмкүн. Бирок ал оңой көрүнсө да ошо тренировканы кылыш керек. Инструкция боюнча ошондой. Анткени ошону менен анан кийинки экинчи сабак, үчүнчү сабак уже кыйын болуп кетет эгер кылбасачы ал тренировканы. Машыгуу. Рахмат, Азамат мырза, суроого. Дагы суроолор болсо алайын. Агай, Айтыңыз, бул Рахат ай. 10 сабактан кийин дагы сабактар болобу? Ооба, бул программа 7 айлык. 7 айда буюрса TOEFL деген экзамен бар, ошону тапшырууга мүмкүнчүлүк буюрса пайда болот, иншалла. Баарын туура аткарсаңыздар. Бул курста сразу TOEFL-га даярдык берет. Именно разговорныйначы. Неме? Жаңағы бирөө сурап аткан 10 сабактан кийин кандай результат деп. Аябай эле жакшы результат жетесиз, бирок негизи 3 айда, 3 айдан кийин мынтип айтайын мен. Бир чет элдикти көргөндө, баягы мен мындай кылат элем да, өзүм жөнүндө айтып атам, өзүм мындай болгондо, бир чет элдикти көргөндө алыстан туруп сүйлөмдү түзүп которуп анан жанына басып барып сүйлөчү элем да. 3 айдан кийин ошондой кылбай калгам. Түз эле басып барып эле сүйлөпчү. Примерно ошентип өлчөйм да өзүм. Ошол 3 айдан кийин ошондой буюрса акыбал жаралат иншалла. Бир чет элдиктин жанына ойлонбой басып барып сүйлөө мүмкүнчүлүгү жаралат. А биз 3 айдан кийин ошол сүйлөм структураласын 3 айга чейин бүтүрүү мындай эң негизгилерин үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Андан кийин 3 айдан кийин жалаң сөз менен иштейбиз. Өтө көп сөз үйрөнөбүз да. Мен планда 8 менен 12 миң арасында сөздү 7 айда бүтүрүшүбүз керек буюрса. Аябай кенен Дагы бир суроо бар да. Тренировка деп атпайсыңарбы? ооба күлүм. Ошондо тренировка жөнүндө түшүндүрмө берип койсоңуздар, мен укпай калдым да. Тренировка мындай. Эки түрдө болот. Бирөөсү биздин күнүмдүк адаттарга, кичинекей адаттарды байлайбыз.
Мисалы сиз күндө ар кайсы бөлмөлөргө барасыз, тамак ичесиз, көптөгөн адаттарыбыз бар да. Мен ошо өзүм жөнүндө айтып атам. Мисалы мен ар бир ишти кыларда бисмиллах деп айтам. Ошо бисмиллах деп айткан сөздүн аркасынан эле ошол сабакта өтүп аткан сүйлөмдөрдү айтам аркасынан. Айтчумун. Эми азыр деле бир нерсе кылсам, эми английскийге байланышпаган нерселер бар үйрөнүп аткан. Ошолорду дагы эле ошондой кылам да. Бисмиллах дейм, ошону айтып коем. Анан жанагы айтып кеттим, балким сиз жок болсо укпай калдыңыз. Мисалы мен күн ичинде кухняга 10 жолу барсам, бисмиллах дегенден кийин I am going to the kitchen деп койсом, көп болсо 2 секунд кетти же 5 секунд кетти. Максимум 10 секунд кетсин. Суроосу менен айта турган болсомчу мисалы. Ошону мен күндө 50 секунд коротсом, мисалы, ошол эффективдүүрөөк күн ичинде ар кайсы учурда айтыпчы, ар бир жолу кухняга баратканда кылам да. Негизги адатка кичинекей адатты байлап атам да. 1 саат отуруп окуп, анан ошо таштап коюп, эртеси күнү 1 саат окуйм дегенден дагы эффективдүүрөөк. Текшерип көрсөңүздөр. Экинчиси болсо, эгер жок унутчаакмын десек, будильникти колдонобуз. Будильник эң жакшы дос. 15 минут, жарым саат, 1 саатка коебуз. Будильник чырылдайт. Жанагы сүйлөмдөрдү айтабыз. Анан бул бир канча күндөн кийин уже сиздерге адатка айланат, мындай будильниктин кереги деле жок болуп калат. Мисалы бизде бир окуя болгон. Биздин бир оффлайн кезинде бир окуучу бир аял келин келди да, эмеге, курска келди. Анан биз менен англисче сүйлөп атат. Ошо биз колдонгон структураларды колдонуп сөздөрдү мен таң калып кеттим. Бул бизде окубаса кайдан билди десем, жана баласы ушу 3 айлык бала болчу. Бизге келген курска 3 ай болуп калган. Үйдөн сүйлөнө берип, мамасы кошо үйрөнүп калыптыр да. Ошо мамасы келип, биз баласы үйрөнгөндүн баарын бизге айтып берип атат да, сүйлөпчү. Ошончо анан баласынын ошол жакшы окуучу аябай. Баласынын ушунча машыгууну туура кылганын ошондо мен билдим да, деп. Демек, баласы аркылуу үйүндөгүлөр үйрөнүп калып атса, баласы демек машыгууну аябай туура кылган да. Анан алар 15 мүнөт сайын WhatsApp'тан жөнөтүп турат эле жанагы голосовой кой айтышыпчы. Ошондой эми окуучуларга оңой эле да талап. Биякта ар кайсы жаштагылар бар, ошон үчүн биз андай катуу талап койбойбуз, бирок ар ким өзүнө жараша аткарса болот да ошондой. Гүлмира айым. Ушул эки ыкма менен иштейбиз буюрса. Чоң рахмат, аябай эффективдүү ыкма экен. Буюрса, WhatsApp'ыңызга жазам жеке суроолор боюнча. Жарайт, рахмат.